Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусунун Бостир айылында эс алууда жүрүп каза тапкан 23 жаштагы жигиттин өлүмү боюнча ишти жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Коргоо органдарына окуянын чоо жайын артыраптуу жана объективдүү иликтөө тапшырмасы берилди деп жазган. Окуя 5 августта Ысык Көлдүн Бостир айылында көл жээгинде болгон. Жакындары ал киши колдуу болуп каза болгондугун айтып, бирок мунун милиция алкоголдук интоксикация деп атаганына нааразы болушууда. Облустук милициянын басмасөз кызматы Айгүл Такырбашева буга байланыштуу териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын, соттук медициналык экспертиза дайындалып, жыйынтыгы чыга электигин тастыктады. 6 августта таңкы саат 5:10 чамасында Бостери милициясына билдирүү түшкөн. Анда Алтын кум пансионатынын кум жээгинде Талас облусунун 23 жаштагы тургуну каза болгондугу айтылган. Милиция алгачкы кароо иштерин жүргүзгөндө маркумдун денесинде кандайдыр бир криминалдык тактар байкалган эмес. Каза болгон Бекболдун классташтары 5 августтун кечинде эс алуу үчүн Бостир айылына келишкен. Ысык Көл жээгиндеги бардын жанында эс алып турганда башкалар менен пикир келишпестик чыгып уруша кетишкен. Ага алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөн. Ош облусунун 23 жаштагы тургуну көрсөткөн. Азыр териштирүү иштери жүрүүдө. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык баа берилет, деди Такырбашева. Маркумдун агасы Эрамир Малик уулу президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, ишти адилет териштирүүнү суранган. Соттук медициналык экспертизага дайындашкан. Биз дагы бир ирет экспертиза өткөргүлө дегенибизге макул болбой коюшту. Биз сөктү Таласка алып келип, өз алдыбызча экспертизага өткөргөнү бердик. Ошол түнү кум жээгде жүргөндөр иниме кол көтөрүү болгонун көрдүк деп бизге айтышууда. Биздин билишибизче инибизди сабагандардын арасында аттуу баштуу кишинин баласы бар. Ошондуктан милиция мушташ болгонун жашырып, ишти жаап салууга аракет көрүүдө. Тергөө акыйкат жүрүп, күнөөсү барлар жазага тартылсын. Камчыбек Ташиевден бул ишти өз көзөмөлүнө алуусун суранабыз деген. Өткөн айдын соңунда президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жана Ысык Көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнө эс алуучулар менен туристтердин коопсуздугун камсыздоону күчөтүү тапшырмасын берген. Бишкек шаарында таңкы 4 чамасында 102 кызматына Чүй проспектиси менен Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз бирөөлөр ок чыгарып жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Бул боюнча кабарды 1-май райондук милициясы билдирген. Бейбаштарга милициянын келгени боюнча видео социалдык тармактарга тараган. Тартип сакчылардын тергөөгө чейинки иликтөөнү баштагандыгын билдиришти. Милиция аталган жерге келгенде ок атылган факт аныкталган. Милицияга 28, 35, 40 жаштагы жана 38 жаштагы жарандар алып келинген. Болгон окуяга юридикалык баа берүү үчүн ага катышкандарды тактоо үчүн тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган россиялык кесиптеши Владимир Путин менен пландалып жаткан жолугушууда жаңжалды жакын арада токтотуу үчүн Украина боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандантууну сунуштайт. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Буга чейин Кремлде Путин менен Эрдоган жакынкы күндөрү кайсы жерде жана качан жолугушууну так аныктап алууга макулдашканы айтылган. Сүйлөшүүнүн күн тартибинде эки тараптуу мамилелер Украина жана Дан келишими турат. Президент мырза жаңжалды жөнгө салууга ортомчу болууну сунуштайт. Ал өзүн согуш жеңген тынчтык процессинде жеңилген тарап болбойт деген тазисте кайрадан айтат, деди маалымат булагы. Анын айтымында Анкара кагылышууну токтотууну жана сүйлөшүүлөрдү баштоону жактайт. Маалымат булагы Эрдоганды Владимир Путин менен Владимир Зеленскийдин чыныгы ишенимине кирген региондо бейпилдикти орнотууга бар күчүн жумшап, алар менен байланышын үзбөгөн дүйнөдөгү жалгыз лидер деп атаган.